Assalamu alaikum, hurmatlı mekendişler, Cenab-ı Aytu kanalının katılımcıları. Bugün 15 yanvar 2024 yıl tuğanlar. Biz Oş Oblası'nın Araçlı Özgön rayonunun Kurşap ayırındayız. Kurşap ayırının tak ortasında, sentrinde. Bulcağımızda больницасы, Kurşap'tın больницасы. Anan бұл tarafında Kurşap ayıl ökmötü tuğanlar. Ayıl ökmötünün canından, ушул жактан Военкомат көчөнүн жакшы билесиздер. Военкомат көчө менен түп-түз барганда Гагарин көчөгө барасыздар тугандар. Тагыр айтканда Талип Жапаров көчөсүнө барып, ошол жакта сатылуучу үй бар экен. Куршаптан үй издегендер видеонун агына чейин биз менен чогуу болуп, ушул видеого колдор ретинде бирден лайктан басканча турабыз тугандар. Буюрса үйдү бир катар көрсөтүп, маалыматын берели. Жанагы өкмөттүн алдына түп-түз келгенсиздерде мына ушул Гагарин көчө болот тугандар. Эки тарабына тең. Бул жагы Шорсу тарапка кете турган көчө. Асфальты жаңы эле бүткөн. Андан кийин бул жагына бурсаңыздар, мына ушул Гагарин көчө тугандар. Гагарин көчө менен баргансыздарда мына ошол жерде биринчи поворот бар экен, солго. Мына эки семотунун жанынан бир көчө бул жакка кирип кетет. Ошол жактан 4-үчү үйгө барсаңыздар, ошол сатыла турган үй тугандар. Bunlar жанагы военкомат көчө менен мен айткан көчөгө солго бурулуп туруп, 4-үчү үйгө мына ушул алдыбызда турган үйгө келесиздер. Үйдү көрүп атасыздар. Чекеден көрсөтүп маалыматын бере беребиз. Бүт 4 тарабы тең пескоблок менен тосулуп, границасы бардыгы такталган. Андан кийин кире беришинде көрүп атасыздар. Арка менен жасап бардыгы шартты кылган экен. Үй дагы жаңы эле бүтүптүр. 2 жыл аралыгында эле салынып бүткөн үй экен. 2 жыл болуптур бүткөнүнө. Азыр катар кирип көрсөтүп маалыматын беребиз. Сиздер дагы видеонун агына чейин биз менен чогулуп назар салып турасыздар. Талип Жапаров 43-чү үйгө келесиздер. Мына үйдүн номери дагы бар экен. 43-чү үйгө келсеңиздер, дарбазалар дагы сонун болуп бүткөн үй. Тугандар, азыр ичине кирип дагы катар көрсөтүп маалыматын бере беребиз. Анан негизинде киргенде арт тарабынан дагы өзүнчө место калтырып, анан суу дагы кете турган жайды бардыгын ылайыкташтырып жасап коюптур. Арканы дагы байкап атасыздар. Сонун астына дагы стяжка кылып, бардыгы жаңы чекке өзүмө деп салынган үйүн азыр керек болсо терек жыгылат болуп сатышка туура келип жатат экен, мажбур болуп атат экен тугандар. Азыр чекеден көрсөтөбүз. Огородду бардыгы жайында үйдүн бул капталдан көрсөтүп коелу. Үй жаңы эле салыныптыр. 2 жыл болуптур бүткөнүнө. Өзүм жашайм деп салып ушундай болуп атат экен. Азыр ичине кирип дагы үй боюнча бир катар көрсөтөбүз. Анан жанында дагы өзүнчө навесчелерди, сарайларды кылып жасаптыр. Азыр үйдүн ичине кирип дагы катар үйдүн ичин көрсөтүп маалыматын берип кетели. Негизи үйдүн ичинде бардыгы эле толук жашаганга шарты бар, жасалган. Бир гана ушул сырткы косметикасы, андан кийин ичиндеги обойлорду өзүнүн вкусуна жараша жабыштырып алса болот дейт тугандар. Үйгө киргенде эле тугандар, биринчи оң жактан көрсөтөлү. Бардык күнүмдүк тиричиликке керектүү негизи ушул жер. Ванна, душ, кухня бардыгы ушул ичинде дагы полный шарт бар экен. Негизи ушул жерде эмне болсо бардыгы калат дейт. Мебель, стиральный машина полностью калат экен. Андан кийин эле экинчи жанындагы кошо эшиктин жанына кирсеңиздер, эшиктери дагы мындай көрүп атасыздар. Сапаты жакшы, сонун эшиктер коюлуптур. Анан мына ички бөлмөнүн кухнясын көрүңүздөр. Кухня дагы ичи аябай кеңири. Мына жерден от жаксаңыздар дагы болот. Печкасы көрүп атасыздар. Кафеден сонун кылып жасап коюптур. Анан мына ушул кухня шкафы калат дейт. Бул жерде ысык суу, муздак суу бардык шарты каралган. Бардыгы шарты менен тугандар. Анан жана айтып өткөндөй эле кухняга өзүңүздөрдүн вкусуңуздарга жараша обой чаптап аласыздар. Негизинен эсин айтып боюнча орто эсеп азыр 300 миңге жакын эле расход калды дейт. Обой, анан бир аз косметикасына. Бул жагына кирсеңиздер, балдарга как спальный, детский кылынган экен бөлмөсү. Ичин дагы көрүп атасыздар. Мына үстүндө потолокторундагы өзүнүн азыркы акыркы евро стилде жасалып бүтүптүр эле. Анан главный ушул обойлору калды. Эки терезеси эртең менен күн чыкканда күн аябай сонун болуп кетет бул жака. Андан бул жагындагы көрсөтөлү. Бөлмөлөрү негизинен 4 бөлмөгө ылайыкташтырып чоң болуп
Bölmelер дагы кеңири салынган. Анан бардыгынын эшиктери бир кыл, бирок сапаты аябай жакшы эшиктер экен. Үйдүн ичине дагы кирип көрсөтөлү туугандар. Бул жагы дагы көрүп атасыздар. Бөлмөсү ичинен аябай кандай кеңири көрүп атасыздар тегереген. Анан потологун дагы сонун кылып 3D форматта жасап коюптур туугандар. Бул жагы дагы ички бөлмөсү. Анан бул жактан uzun, çoğun eşikке келесиздер, эки эшиктен ачып, бул жерден кирген жерде бул жагы негизи потологу калыптыр. Анан астына стяжка куюлган экен, килем төшөсөңүздөр да болот. Ичи аябай гана кеңири. Бул жакта азыр эми жаңы бүткөн себебинен бүт материалдарды ушака киргизип турганбыз дейт. Арасында керектери кетет дейт. Анан негизинен бөлмөнүн ичи 6x6 аябай кеңири бөлмө экен туугандар. Анан бунун үстүнө туугандар 2 кабатка ылайыкташтырып салынган үй экен негизинен. 2 кабат кылып салабыз деген план бар экен эле. Ошол бир аз эме болгондон 2 кабатын кое туралы деп крышасын жаап коюптур. Келечекте уласаңыздар дагы болот экен 2 кабатын. Үйдүн жанынан мындай кылып сарайды негизинен навесченин сонун кылып салып коюптур. Жаштары да бүт материалдары жаңы экен. Азыр биз турбадан коюп алдын стяжка кылып сонун шартты кылган экен өзүмө депчи. Анан негизинен үйдүн артынан дагы места айванча кеңири. Арты полный стяжка болгон. Көрүп атасыздар, артында дагы местасы бар. Конушу менен бул тарабы тосулган бардык жагы. Анан пескоблок менен мына ушундай кылып сарайды келтирип салып коюптур. Азыр катар көрсөтөлү. Пескоблокту туурасынан коюп уруптур туугандар. Байкап атасыздар. Мына пескоблокту туурасынан коюп уруштур. Сапатына маани бериптир. Туурасынан коюп ургандачы. Мына бөлмөсү дагы көрүп атасыздар. Отун деген кеңири экен. Ичи дагы кеңири узунунан салынган. Анан бул жакта өзүнчө дааратканасы, анан тегерегинде бүт шарты менен жасалган үй туугандар. Жердин жалпы аянтын айтылбай калыптыр. Жалпы аянты 8 сотук болгон. Мына ушундай пескоблок менен тосулган. Ортосунда бир түп мына ушундай чоң жаңгагы менен чыгып атат туугандар. Туугандар, ал эми эң кызык жерине келдик. Бул үйдүн баасына келсек, баасы $90,000. Кеми болот, сүйлөшөбүз дейт. Өзүңүздөр да көрүп, кызыккандар экрандагы WhatsApp связь номерине байлансаңыздар болот. Бүгүн биз Куршап айылында мына ушул сатылуучу үй боюнча көрсөтүп, маалымат берген аракет кылдык. Сунуш пикирлер болсо комментарий калтырыңыздар. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.